Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бирге болуп туруңуздар. Алдыда сиздерде кызыктуу маалыматтар жана ошондой эле таңкы көнүгүү күтөт. Бүгүн бизге конокко тайцзи цуань жана ошондой эле ушу спорту боюнча машыктыруучу Сатыбаев Алмаз агайыбыз келген. Жана ошондой эле менин кесиптешим Ширин экөө азыр сиздерге эртең менен кандай көнүгүүлөрдү жасоо керек ыкмаларын көрсөтүп беришет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, барыңыздардын кутмандуу таңыңыздар менен. Биз сиздерге азыр мүмкүн болушунча оңой үйрөнүүгө, оңой болгон көнүгүүлөрдү көргөзүп беребиз. Көнүгүүнү жасап атканда мүмкүн болушунча өзүңүздөрдү бош кармаганга аракет кылыңыздар. Биздин биринчи көнүгүүбүз бул эртең менен турганда, бул баарыбыз эле билгендей өтө физикалык күчтү талап кылбаган, жеңилирээк көнүгүүлөр жасаган жакшы. Бул көбүнчө ошо муундарга жасалган көнүгүүлөр. Биздин биринчи көнүгүүбүз бул даалы муундарын ачышына жакшы жардам берет. Биринчи ушул көнүгүүнү жасайбыз. Колубузду мына ийинибизге коебуз. Анан айландырабыз чыканагыбыз менен. Кругту чоңураак мүмкүн болушунча. Бул көнүгүүнү баарыбыз эле билебиз, бирок бунун бир тонкий жери бар, ошого көңүл буруп жасашыбыз керек. Көнүгүү жасалып атканда мына чыканактарды сөзсүз бириктиргенге аракет кылабыз. Анан өйдө аркага 1, 2, 3, 4, 5. Канчалык круг чоң болсо, ошончолук эффект дагы жакшы болот. 5. Эми ошону тескери карай, алдыга карай айландырабыз. 1, 2, 3, чыканагыбызды бириктиребиз. 4, колубуз алдыга өткөндө чыканак сөзсүз бириксин. 4, 5. Жасай беребиз. 1, жасап көрөлүчү. 1, чыканагыбызды бириктиргенге аракет кылабыз. Чыканагыбызды бириктиргенге аракет кылабыз. Чыканакты. Чыканагыбыз бул жака келгенде сөзсүз бириксин. Бириксин. Ширин аракет кылабыз мүмкүн болсо, Азыр дагы өз алдыңча жасап көрөсүң, 1, чыканагыбызды бириктиргенге аракет кылабыз. 1, 2, 3, 4, жакшы, 5. Эми ошону тескери жакка. 1, 2, 3, 4, 5. Эми бул кийинки көнүгүү ушуга эле окшош. Бул дагы ушул эле муундарга таасирин берет. Бирок бул бир эле учурда денебизди дагы кыймылга келтирет. Экинчи жагы бул биз негизи бир тараптуу кыймыл жасап көнгөнүбүз үчүн бул эки тараптуу кыймыл жасаганга, ошол эле учурда биздин мээбиздин эки бөлүгүн тең иштеткенге жардам берет. Бул мен азыр өзүм жасап көрөйүн биринчи. Колубузду коебуз. Бир колубузду алдыга, бир колубузду аркага айландырабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бир учурда. Эми ошону тескери карай. 1, 2, 3, 4, 5. Бир аракет кылып көрөлүчү. аракет кылабыз, Ширин. Бутубузду ийин менен барабыз коебуз. Колубузду. Мүмкүн болушунча бош кармайбыз, булчуң баарыбыз. Оң колубузду алдыга, сол колубузду аркага айландырабыз. Оң колубузду алдыга. Оң колубузду алдыга. 1, 2, сол колубуз аркага. 3, 4, 5. Бул оң колубуз алдыга карай, сол колубуз аркага карай. Бул жака. Мынакей, мен азыр бир колубузду коебуз. Мына. Оң колубуз алдыга, сол колубуз аркага. Эми таштайбыз ошону. Ошондо мындай кылып жатасыз. Тура. 1, 2, эми 3. Мында. Эми ошону улантып кетебиз. Эми колубуз өйдө көтөрүлүп атканда, сол колубузду алдыдан, оң колубузду арка жактан. Өйдө көтөрөбүз. Тура. Дагы. 1, 2, 3, 4. Аракет кыла беребиз, токтобойбуз. Келиңиз. 5. Эми ошону тескери карай. 1, жакшы. Болуп атат. 2, 3. Келиңиз башынан кылып көрөлү. 4, 5 мына. Баштадык. Аябай кыйын Ооба. Бул немелер экен. туура айтасыз. Бул себеби биз дайыма бир тараптуу көнүгүү жасап көнгөнүбүз. Ооба, менин иштешине дагы, ар тараптуу иштешине дагы жардам көрсөтөт. Именно ушул
менин эки тарап тең иштешинде жакшы болот. Дагы бир аракет кылып көрөбүз. Бир. Колубузду өйдөп отурабыз. Эки. 3 4 5 жакшы. Кийинки көнүгүүбүз. Эми кийинки көнүгүүбүз бул тайцзинин бул негизги көнүгүүлөрүнүн болуп эсептелет. Бул көнүгүү бир эле учурда ушул омурткабызды, буттарыбыздын муундарын, колдорубуздун муундарын жалпылап айтканда денебиздин баардык бөлүгүн бир учурда кыймылга келтиргенге жардам берет. Мына бутубузду ийинибизден кененирээк ачабыз. Тизебизди бир аз ийип коебуз, азыраак. Мына азыр биринчи бир колубуз менен жасап көрөбүз. Сол колубузду бул жака кое алабыз. Бул жака. Мына. Оң колубуз мына көкүрөгүбүздүн тушунда десек болот. Денебиздин салмагын оң бутубузга өткөрөбүз. Эми белибизди буруп, колубузду таштайбыз ылдыйга. Эми дененин салмагын сол бутубузга өткөрөбүз. Белибизди буруп, колубузду мына көкүрөгүбүзгө чейин алып келебиз. Бул жака. Туура. Оң колубуз менен, көнүгүү оң колубуз менен жасалат. Оң колубуз менен. Мына жак менен. Уланта беребиз. Жакшы. Эми сол бутубузга өткөрөбүз. Анан оң бутубузга. Бул жак. Оң колубуз менен. Оң колубуз менен чейин. Сол колубуз кыймылдабайт. Дененин салмагы дайым оң бутка, сол бир эле бутка кол менен турат. жасайбыз. Бир эле кол менен. Анан ошол учурда ошо бел оңго, солго дайым. Бул көнүгүүнүн пайдасы тууралуу агай. Бул көнүгүүнүн пайдасы бул биздин ар бир муунубузду кыймылга келтирип берет. Биздин денебизде эң негизги муундарды, бутубуздагы чоң муундарды, колубуздагы чоң муундарды. Анан ошол эле учурда бул жашыбыз өткөн сайын муундарыбыздын ийилчектүүлүгү жоголуп кетет. Анын себеби ошол муундардагы суюктуктун азайып кетишинен улам келип чыгат. Бул көнүгүү ошол денеге, ошол дененин ар бир муунуна ошол суюктуктун жакшы бөлүнүп турушуна эң чоң жардам тийгизет. Эми ошону сол колубуз менен жасап көрөбүз. Бул жак менен. Эми сол колубуз менен. Оң колубузду жака коебуз. Азыр биринчи талап бул негизгиси. Денебиздин салмагы оң бутка, сол бутка сөзсүз өтсүн. Жакшы, колубуз туура. Анан денени оңго, солго бурганды унутпайбыз. Белибиз оңго бурулат, солго карай бурулат. Оң бутка өткөндө оңго карай бурулат. Эгер ушул жерде байкап көрсөк, денебиздеги баардык муундар кыймылга келет. Тизебиз, жамбаш, омуртка, колубуздагы муундардын баары ошо. Бул көнүгүүлөрдү канча мүнөт жасаш керек? Бул көнүгүүлөрдү мүмкүн болушунча күндө анан бир 10 минуттадан жасоо бул жетиштүү. Жаңы үйрөнүп келаткан. Эгерде жакшылап өздөштүрөм деген адам үчүн ал сөзсүз бир мугалимдин, бир жакшы тажрыйбалуу мугалимдин алдында үйрөнгөн жакшыраак болот. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизге Ширин менен биргеликте ушу сайында жана ошондой эле тайцзи цуань боюнча машыктыруучу агай Сатыбаев Алмаз таңкы көнүгүүнүн түрлөрүн көрсөтүп берди. Эгерде сиздерге жаккан болсо, анда сөзсүз түрдө бизге кошулуңуздар дейли, биздин катардан алыстабай туруңуздар дейли. Алмаз агайга ыраазычылыктарды билдиребиз. Биз болсо жаш балдарды сүйүнтүп, Кар ханышасы мультфильминин кезектеги бөлүмүн сиздер үчүн тартуулайбыз.